Азыркы учурда мен том ям шорпосун ушул рецепт менен гана жасаймын. Рецепт керек болсо аягына чейин көрүңүздөр. Алгач эле пияз, сабиз, сарымсак, панцирь кошуп жакшылап кууруп алабыз. Андан соң том ям пастасын, томат пастасын жана 2 аш кашык сахар кошуп, жана туз татымына жараша 2-3 мүнөт кууруп алабыз. Бир аз кызарган соң 1 литр суу куябыз. Кайнап чыкканда кокосовое молоко куябыз да жай отто 5 мүнөт кайнатабыз. Кайнап чыккан шорпобузду сүзгүдөн сүзүп алып, кайрадан казанга коюп алып, балык, креветки, грибы, лук-порей, помидорду салып 5 мүнөт кайната алабыз. Ошол менен биздин тамагыбыз даяр болот. Абдан бат даярдалуучу тамак, сөзсүз жасап көрүңүздөр. Менин эң сүйүктүү тамактарымдын бири десем болот. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Лайк, комментарий жазып, колдоону унутпаңыздар.